министри болом. Досторум менен бийликтер кыргыз улуттук баш кийими ак калпак жөнүндө айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Ак калпак байыртадан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыйт. Формасы оңой, чиймелери өзгөрбөстөн муундан муунга өтүп келген. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдугу, абалын билишкен. Бүгүнкү күнү дагы бул байыртык улуу баш кийим өлкөбүздө кеңири колдонулат. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга белекке беришип, байрамдарга, жумушка, кыскасы кадимки турмуш тиричиликтерге кийишет. Ак калпак тоонун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Манас эпосунда да кыргыздарды кабан түшүрбөгөн эл деп айтылган. Негизинен эле калпакка болгон мамиле кыргыз элинде өзгөчө десек болот. Аны таза камаш керек, тегеретип уюш керек жана ырыкташ керек. Эки колду чечип бийик жерге коюу керек. Биз ар бирибизине жип кармап, өз колубуз менен ак калпак тиктик. Ак калпак күнүбүз кут болсун. Төртүнчү Б классынын окуучулары, байрамыңыздар менен.